Мен былтыр немемди элеп туруп 6 тоннадай биомус алдым. Ошол биомустарды 25 сомдон бердим. Дүң баада кеткендерге 22 сомдон берип калбады. Түгөндү алып. Мурат ага, мен билесен сурайын. Макул. Азыр ошондо мынау кулпунайларга, өзүңүздүн дыйканчылыгыңызга азот мочамине албайсыз. Жок, 1 грамм андай нерсе салынган эмес мына немелергечи. Өзүңүздүн чарбаңыздан аласыз. Ооба, только мына ушул немеден салам. Биомустан салдым, мынакей результат аябай жакшы болуп атат. Мына. Ого, мына караңыздар. Мына сөлжөндөр. Сөл жылан алам десеңиздер, Мурат ага үйүнө чамданыңыздар. Мына сөлжөндөрдү карасаң, мыналарды. Батпай быжылдап атат. Буну тезирээк сатпасак болбойт а, Мурат ага? Же көчүрүш керек деңиз? Көчүрүш керек. Анарак эмого үлгүрбөй атам, мына алсаңыздар болот экен, караңыздар. Мына баягы Клери деген сорт беле ага? Ооба. Даамы кандай болот? Даамы сочный болот экен, ширин болот экен. Мурат агамдын теплицасына келсеңиздер, сөл жыланга кошуп мындай кулпунайларды алып кетесиздер, варенье кыласыздар, же сатасыздарбы, сүйлөшөсүздөр, келишипчи. Канчадан берип атасыз? Базарга канчадан чыгарып атасыз? Базарда азыр мынау чет немеден, Өзбекстандан, Тажикстандан келип баа түшүп кетти азыр. Кече 200 сомдон берип келдим. Базарга? Базарда, Тешик ташта оптовый базардачы. А менен алгандар эми кошуп сатышат да. Туура. Эми биз варенье кылат элек деп бир 2-3 сосед биригип бир 50 килограмм алабыз десе, базардан жөндүрөөк кылып бересиз? Жөндүрөөк кылып берем аларга. Кайнатканга, дегенге. Ассаламу алейкум, урматтуу Эл Кабар каналынын көрүүчүлөрү, жалпы мекендештер, кыргызстандыктар, чарбакерлер, аталар, апалар, сак саламатсыздарбы, кандайсыздар? Мына бул теплицаларды көрүп, бул кайсыл жерде экен, эмнелер экен деп сиздер да кызыктар болуп турсаңыздар керек. Биздин бүгүнкү чыгарылышыбызды назар салып, аягына чейин үзбөстөн көрүңүздөр. Ошто жаңы алайда 5 кашар айылында Мурат абабыз биогумусту сөл жыланды жолго салып, аны менен катар биргеликте мына мындай кас катар тизилген теплицаларды куруп, мунун ичкерки тарабында органикалык жер жемиштерди бышырып, сиздердин дарсоконуңуздарга чыгарып жатат. Бүгүнкү чыгарылышта сөл жылан тууралуу кеп кылабыз. Аны менен катар чектелебестен дагы абамдын кошумча иштерин сиздерге чагылдырып беребиз. Абам бизди ушул жерде күтүп жаткан, микрофонду тактым мен, бир катар кепке тартып сиздерге маалыматты жеткирейин. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Мурат ага, кандайсыз? Жакшы, Кудайга шүгүр. Иштериңиз, ден соолугуңуз? Жакшы, Кудайга шүгүр. Кудай күч кубат берсин. Рахмат, келгиле. Ушул жашта тыным билбей мындай иштерди жолго салганыңызга Алла разы болсун. Мурат ага. Рахмат. Жана чалып мага айттыңыз, сөл жыландар бар, сатылат депчи. Аябай күчүнө келип калды деп. Азыр аябай популярный болуп атат дейм бул ишчи. Мурат ага, келиңиз, мен бир катар микрофонду сизге берейин дагы, сизди кепти улаңыз андан. Макул. Мына мен сөл жыланды 2 жыл болду баштаганыма. Бул жаратылыштын бир Алла Тааланын берген бир немеси экен. Экологиялык таза бизге жер семиришти дардап бере турган сөл жылан экен да. Мен өзүм эксперимент кылып былтыр бадыраң эктим, аябай сон болду түшүмү. Быйыл дагы мына кулпунайларга өзүмдө болгон үчүн кеңири эле салдым эле. Кулпунайда аябай жакшы өскөнү жакшы болду, түшүм бериши да аябай жакшы болду, мынандай болуп атат. Ана мен айтып кетерим, ушул чөл жеринде ушундай мөмө жемиш эккендерге, чарбасы барларга кошумча ушундай сөл жанды кошуп багып неме кылып, өздөрүнүн эле немесинде үйүндөгү огородторуна эмне эксе бардыгына сала берсе, таза ушундай мөмө жемишпи, продукция алып жесе боло турган нерсе экен да. Мына азыр менде алым жетпей, мына кык табыш мага неме болуп калды, техникам жок. Кык алып келип алып, азыр мында кургатып, анан жууганга даярдап атам. Анан кийин мондай кылып туруп, нар жака сөл жылан котороюн деп атам. Бирок сөл жыландарым аябай көп болуп, мына жерде батпай неме болуп атат да, көбөйүп кетти да. Ошону биздин ошо элдерге да сунуштайт элем, келип ушул сөл жыландардан алышып, ушул кичинекей болсо да бизнес кылса да болот экен. Мен былтыр немемди элеп туруп 6 тоннадай биомус алдым. Ошол биомустарымды жөнөкөй гүлгө немелерге деген азыраактарга алгандарга 25 сомдон бердим. Дүң баада кеткендерге 22 сомдон берип калбады. Түгөндү 6 тонна саттым. Сөл жандарга дагы өзүбүздүн мынау Клубника Кыргызстан деген группабыз бар. Ошодогулар немеге алып кетип атышат. Сөл жыландарды алып кетишип, көбөйтөлү жакшы экен деп алып кетип атат. Андан сырткары азыр мынау батпай көбөйүп кетти сөл жыландарым. Даяр барбы азыр? Даярлар бар. Мурат ага, мен билесен сурайын. Макул.
Азыр ошондо мынау кулпунайларга, өзүңүздүн дыйканчылыгыңызга азот мочамине албайсыз. Жок, 1 грамм андай нерсе салынган эмес мына немелергечи. Өзүңүздүн чарбаңыздан аласыз. Ооба, только мына ушу немеден салам, биогумустан салдым, мынакей результат аябай жакшы болуп атат да мунун. Келиңиз бир сөл жыланыңыз көрөлүчү аба. Макул. Чөптүн түбүндө окшойт. Чөптүн түбүндө булар күндөн коркот да, кирип качат, анан тез кургап кетет, ошон үчүн кичинекелөк. Бир чекеден эле башынан баштап көргөзүп кетерим, бар жогунда бирдей. Көптүгүчү. Калыңдыгы дегенсиз? Калыңдыгы, анан сөлжандын кыжылдап көптүгүчү. Мынакей мен азыр колум менен ачып көргөзүп берем, мына жерде сөлжандар. Мына. Ого, мына караңыздар. Мына сөлжандар. Сөл жылан алам десеңиздер, Мурат абам үйүнө чамданыңыздар. Мына сөлжандарды карасаң, мынандарды. Батпай быжылдап атат. Буну тезирээк сатпасак болбойт а, Мурат абам? Же көчүрүш керек деңиз? Көчүрүш керек. Анарак эми ого үлгүрбөй атам, мына уларды саздап, месте кылсам анан көчүрөм деген оюм бар. Мына жогору жактан көргөзүп берем, бир эле жерди көргөзүп неме кылды дешпесин. Бардыгында эле ушундай сөлжандарчы. Мына жерди тартып. Азыкты кантип берип атасың мындай көпкө? Көпкө анау идишке жууп туруп берип атпаймбы, немесин сары сууларын чыгарып үрүп туруп анан салам да бугачы. Мынакей сөлжандар, мына. Мынакей. Көрүнүп атабы туугандар, аталар, апалар, чарбакерлер. Мындай сөлжандар. Бизнести баштаңыздар. Мынау сөл жыландан аласыздар, өзүңүздөргө иштетесиздер. Караңыздар. Келем, жогору жагында көргөзүп коеюн. Кана жүрүңүзчү. Бул канча, калыңдыгы канча болду аба? Калыңдык азыр 40 сантиметрден 40 сантиметрдей болуп калды да. Себеби мен үлгүрбөй анан мен үстүнө кошумча азыктарды берип атпайм буга. Үстүнөн эле где-то 5-10 сантиметр мынакей быжылдап атканын карасаңар. Мына. Экранга койдум мен, туугандар. Мына. Мынандай сөл жыланды мен ушунча тартып жүрүп көрө эле келем, чындыгындачы. Караңыздар, көптүгүнүчү. Бул эми көзгө көрүнгөнү ушул. Көрүнгөнү да бул. Личинкасы канча дең ичинде? Личинкасы, балдары көрүнбөй аткан аябай жык болуп кетти да. Азыркы үстүнө кече жакында эле салгандарым уже обработка кылып салышты да буларчы. Эми 40 сантиметр калыңдыкта болсо бул жерде примерно канча тонна бар? Неси дейсиң? Сөл жылан. Сөл жыланды Килограммы? билбейм, айта албайм көмөн. Чекеден сата бересиз? Чекеден эле сата берем. Биогумус жок сизде азыр, даяр. Биогумус даяр жок, калбай калды. Биогумусту даярдай турган демек сөл жыландары бар. Бар, сөл жыландар бар. Анан муну сөл жыланын ажыратып наржакка которгондон кийин, муну дагы ящиктерге салып алдым, мына жуулган немеден. Анан сөл жыланын ажыратып алам да. Алып анан калганын анда сепаратор жасап алгам өзүм бир. Анан да жабылып турат. Ошондо элеги бар, электрический. Элеп мусор наржак башынан түшө берет дагы, биогумустар тазасы ортосунан куюлуп тура берет. Жакшы эле бир ишти өндүрүштү жолго салып коюпсуз да, Мурат аба. Ооба. Бул сөл жыландарды сурайын эми, аба, баягы ала тургандарга канчадан бересиз? Баасы канчадан? Эми ар жактан угуп, көрүп, билип атам. Мен ошо группаларыбызга 220 сомдон бердим. Эми неме кылабыз? Элге карап сатабыз да, анан арзандап берем эми 200 сомдон берем келгенде. Дыйканчылыкта мен. 100 килограмм алса кичине кошуп берип коебуз, дыйканчылыкта. Сөзсүз ол. Ошо алгандарга да кошуп, али грамм прам эсептебейм, жарым кило 200 грамм, 300 грамм эсептебейм. Ошондо туруп дагы кошумчасы менен ыраазы болуп кетсин деп туруп берем да, анан кийин айтам олорго. Ошо Мурат акадан алдым эле шуну. Аябай жакшы болду, ушундай болду деген сөз калса болду аркамда деп коем да. Болду, Мурат аба. Аябай сонун. Килограммы 200 сомдон экен. Мына сөл жыландардын калыңдыгын көрдүңүздөрбү? Ичиндеги личинкасын сиздерге көрсөтө албадык. Жаңалайга 5 кашар айлына жөнөй бересиздер. Самданыңыздар. Экранга номерди койдук, байланышып сүйлөшөсүз да сиз менен. Ооба. Эми баягы заказ бергендерге жеткирип бере аласызбы сиз өзүңүз? Жок, менде транспорт жок экен. Мага күзгүгө, кышкыга мынча килограмм биогумус же сөл жылан керек дегендергечи. Заказ бере турган болсо даярдап туруп, машина тап жеткизип деле берем мындай болсо. Жөнөтүп коесуз. Ооба. Доставкасын берсе. Доставкасын берсе жеткиздирип бере берем адреси боюнча. Сөл жыланын баасын уктуңуздар, 200 сомдон экен. Эми ушуга далил болсун, Мурат аба. Короңузда, теплицаңызда пышкан мөмөлөрдү дагы биз көрүп койсок болобу? Болот. Биогумуска пышкан кулпунайлар бар да. Мына столго койгонуңуз деле ошол да. Ошол. Эч дарысы жок. Кана, келиңиздерчи. Кичинекейлерим варенье кылды, кампирим. Кайнатып койду. Кайнатып койду. Аябай сонун вареньеси да сонун болот экен. Демек, кулпунайды сизден алып кетип варенье кылсак деле болот экен. Болот. Аны кичинекейлерин арзан эле берип атабыз. Сөл жыланга кошулуп кулпунайдагы алсаңыздар болот экен. Караңыздар. Мына баягы клери деген сорт беле аба? Ооба.
Даамы кандай болот? Даамы сочный болот экен, ширин болот экен. Баягы чет жактан киргендерге караганда башкача болот. Алардан бөлөк, алардыкы каттык болот экен дагы, даамы мындай жок болот экен, мен көрдүм олорду. Мына Өзбекстандан келгендердики, Тажикстандыкын көрдүм. Олордуку мындай транспортировка кылганга бити ошондой сонун көрүнөт экен, бирок даамы мындай эмес экен да. Каттык дагы экен, кайыштай болуп калат экен сырты. Мына караңыздар. Алмадан бир аз эле кичине экен. Кулпунайды караңыздар, чоңдугунучу. Былтыр сентябрда эккенмин көчөттөрүн алып. Быйыл мына түшүмүн берип атат. Биогумус менен. Биогумус менен. Башка эч кандай неме азбап балаттарлар салган эмесмин буга. Бир гана биогумус тапышкан ушу кулпунайлар мыналар. Ал Кулпунай теплицадагылар бүт баары сентябрда эгилгендер да. Сентябрда эгилген көчөттөр ушулар. Мен бир аралап чыгайын. Мурат абамдын теплицасына келсеңиздер, сөл жылаңа кошуп мындай кулпунайларды алып кетесиздер. Варенье кыласыздар, же сатасыздарбы, сүйлөшөсүздөр, келишипчи. Канчадан берип атасыз? Базарга канчадан чыгарып атасыз? Базарда азыр мынау чет немеден Өзбекстандан, Тажикстандан келип баа түшүп кетти азыр. Кече 200 сомдон берип келдим. Базарга. Базарда, Тешик ташта оптовый базардачы. А менен алгандар эми кошуп сатышат да. Туура. Эми биз варенье кылат элек деп бир 2-3 сосед биригип бир 50 килограмм алабыз десе, базардан жөндүрөөк кылып бересиз? Жөндүрөөк кылып берем аларга. Кайнатканга, дегенге. Натуральный биогумус тапышкан кулпунайларды мына ушул Бешкашар айылынан Мурат абабыздын теплицасына алып кетесиздер. Кайнатыңыздар алып барыпчы. Анан кийин мазасын айтасыздар, комментарийге жазасыздар же дегендейчи. Энем бул жерде сиздерге терип берет, же жолдорун үйрөтүп берет дегендейчи. Калган бүт бар кулпунайда азыр, а? Кулпунай калган дагы. Өндүрүш эме баягы түшүм берүүсү кандай экен? Биогумус менен. Түшүм берүүсү аябай жакшы болот экен мунунчу. Эрте пышат экен, быйыл эми климат немесинен кечирээк болуп калды. Немеде апрель, март айында карда жабырбады бизде бул жерде. Суук болуп туруп калды, бир 15 күн кеч чыктык да. Болбосо апрелдин башында пышыш керек эле, алги бизге айткан, Алишердин айткан боюнчачы. Аябай сонун. Маалыматты бердикпи Мурат аба? Бердик эми. Элдер уксун, көрсүн, мен жасаган ишти жасасын, пайдасын көрүшсүн эл дагы. Доход кандай болуп атат? Мындай чыктыңызбы? Доходко чыктыңызбы мына ушул ишти баштап? Чыктым. Бирок мына кулпунайдыкын эми чыгабыз Кудай кааласа, эми баштап атат. Биринчи жыл экен. Биринчи жыл болуп атат. Анан мынау сөл жыландан көрдүм пайдасы, жакшы болуп атат. Бизде баягы Кыргызда мындай түшүнүк бар да. Бир бизнести баштаган болсо канча доход берет экен деген нерсе бар да. Туура эле. Сиз өзүңүз мисалычы биогумустун өзүн эле сатыпчы. Биогумустун былтыркы немелерими быйыл жазда ээлеп койдум эле, 6 тоннадан ашыгыраак чыкты, 6 тоннада саттым. Дүң баада 22 сомдон бердим. Анан гүлгө анамынага деп майдалап алгандарга 25тен алып кетти, азыр калбай калды. Эми бул ишти мына үйдө дем алганча, чай ичкенче кыбырап нары бери басып жүрүп жасай бересиң. Анан оорураак иштер болсо мындай немелерим бар, коңушуларым бар. Келип ушулар да иш кылышат, акылларын берип турам булардын дагы. Аябай сонун. Аябай сонун. Келиндер келип мында тергенде иштешет, тазалаганда эски жалбырактарын акылларын берип иштетип турам олорду да. Бул кулпунай майга чейин пише берсе керек, а Мурат? Майдын аягына чейин пишат деген да. Майга чейин демек 50 килограммдан же жогорураак алам десеңиздер, анда мына ушул дарекке келе бересиздер, сата бересиздер ушул жерден. Сата берем. Шудан айтып койсо терип сата берем. Сактоо өзүнү кармап туруудан жогору болсо керек бул биогумуста пишкан, а? Ону билбедим, неме болбадым. Белки биздин өзүбүздүн баягы кашеки кулпунайлар бар эле го? Ооба. Тез эле карайып кетет үзгөндөн кийин же. А бул көбүрөөккө турса керек дейм баягы. Туруштугу. Ошону сынап көрбөпмүн. Мен терип апарып эле сатып берип өткөрүп берем. Ана сактап көрүп баягындай неме кылып сыноодон өткөрө элекмин. Бир бадырың же башкаларды көргөнсүзбү? Бадырыңды көрдүм. Былтыр мен бадырыңды эккенимде огунда только немеге салып эктим да, биогумуска салып эктим да. Алги строительный ковшу менен өлчөп туруп неме кылсам, 1,5 килограммдан чыкты. Мен да өзүмдө бар үчүн кеңири эле салып туруп, бадырыңды ошого өстүрүп чыктым да. Ошо өсүп чыкканда эле немеси результаты билинди баягы көчөтүнөнчү. Баягында барпайып сонун чыкты. Анан кийин базарга апарып өткөрүп атканда бир сатуучу байкаптыр ошону. Анан мени издеп, ошо мен өткөргөн жерге барып издеп сурагандан анан мага суроо берип атпайбы? Аксакал, сиз бадырыңды эмнеге өстүрөбүз деп калды да. Анан мен айттым, сен эмнеге сурап атасың ону дедим. Сен айт, анан мен жооп берем дедим. Десем, мен сиздикин ошол немелерден биз өткөргөндөрдөн алат долбор. Сиздикине кээде попал болуп каламда, анан башка немелерден алып кетем бадырыңдардан. Олор бир күн турат, бир күндөн кийин эле товарын битти жоготот да солушту баштайт. А сиздики 3-4 күн тура берет. Анан кийин сочный дагы болот. Анан бадырыңдын өзүнүн жыты буркурап турат деп калды. Анан мен ого айттым, молодец, бир сен байкапсың дедим. Эми айтып берейин дедим, бул дедим эч кандай химикат салынган эмес.
бир гана биогумус капышкан бәдириң. Ушу элдин ден соолугуна пайдасы тие турган бул жемиш бул. Аналарыңа эмне бергенин Алла билет. Ошон үчүн бир күндө соолуп ошо табанып жоголуп атат. Десем, ушундай хамы деп анан кийин рахмат деп кетти да. Мен былтыр бадырыңдан сездим ушу биогумустун эмесинчи. Эксперимент кылып көрдүңүз. Өзүм көрдүм. Эл дагы ошо бирөө байкапты. Эми берки алып сатарлар 15 килограмм алып барса сатып берет, немесин билбеп тур, паркын билишпей тур олар. Мына Европада рынок, Ооба. только биогумус капышкан нөмөлөрдү чыгарат экен да. Ооба. Ушул нерсеге биз дагы өтүшүбүз керек. Өтүш керек. Биринчи биз элдин ден соолугун ойлошубуз керек. Туура. Азыр бардыгы химикатка жеп туруп орунун бардыгы көбөйүп кетпеди, элдин бардыгы ооруп атат азыр. Бул сөл жыланды ар бир үй уюштуруп, бизнести жолго салса дагы жетишпесе керек Кыргызстанга. Ооба, ооба. Эми биомусту ал жетинчи көбөйүш. Бизде Өзбекстанчы бизден 5-6 жыл алдыда кетип атат бул сөл жылан боюнчачы. Ошол дыйканчылык менен көп неме кылат өзбекстандыктар. Толук ушул немеге өткүлөгүн деген буйрукту берген президенти. Биз экспортко чыга албай атабыз. Нейтрат көбөйүп кетип деп Мирзиёев ошол немеге биогумуска полный массовый элдин өткөрүп, семинарларды өткөрүп, ошо биогумуска масса неметип атат, уюштуруп атат азыр буларды. Бизден 5-6 жыл алдыда кетип атат олар. Биз аркада кетип атабыз. Кеч ойгон атабыз биз. Элдер өтүш керек ошо тезирээк. Тезирээк деңиз. Тезирээк өтүш керек дагы. Бардык жемиштерине салсын, өзү жесин колу менен үзүп алып оны. Анан бизнес кылсын мынандай кылып алып туруп. Сөл жыландарды алгандарга кеп кеңеш берип турасызбы? Берем, кандай кылып жасаш керек, кандай кылыш керек, кандай климатты кармаш керек, влажностьты канча кармап туруш керек, бардыгын үйрөтмөйм. Себеби дегенде мен башыман өткөрүп бардыгын бүттүм да мен. Жакшы. Мен жыйынтыктай берейин баба? Макул. Номерди берсеңиз мен экранга камтыйм. Ооба. Буйруса жалпы ишкерлер бизнести баштаңыздар. Сөл жыланды мына бул жерден алып бизнести жолго саласыздар. Кеп кеңештерди сиздерге Мурат абам өзү айтып бүт барын түшүндүрүп турат. Келе бересиздер. Жаңы алай аркасынан жогорку тарапка буруласыздар, мектептен өтөсүздөр. Бешкашар айылына келип эле мечит тарапка бурулсаңыздар, мына бул кас катар тизилген теплицаларга адашпай эле кирип келесиздер. Ыраазы болуңуздар, биз жыйынтыктадык. Тетиги тарапка чейин кааласаңыздар Кулпунай дагы сатып алып кетесиздер. Жол-жолу. Амандыкта жолугушканча.